депутат катары эмес, жөнөкөй эле жаран катары ушул өзүмдүн жакын коллегаларыман, кесиптештеримден суранат элем. Алдын ала сын пикирден алысыраак болсок деген бир өтө бир суранычым бар эле. Себеби дегенде адамдын күнөөсү бар жоктугун башында айтып кеттим, бул сот өкүмү чыксын. Менин айланамда жагдай болуп аткан боюнча тергөө иштери жүрүп атат. Тергөө иши аяктагандан кийин сотко барат. Соттон кийин менин да маалыматтарым болот. Ошо маалыматтардын баарын угуп, анан соттун өкүмү чыккандан кийин анан бирибизге сын пикир айтсак деп аябай бир суранып кетет элем. Себеби дегенде менин артымда деле ата-энем бар, үй бүлө деген бар, бала бакыра деген бар. Алардын астында кичине мындай, аларды да кичине мындай ыңгай сабалга коюп, өзүмдү да ыңгай сабалга коюп атабыз да. Анан Кудайым аны өзүн алыс эле кылсын, бирок ар бирибиздин башыбызга мындай иш түшүп калса, карайлап калат экенбиз. Ошо колуңуздардан келсе, мындай уже акыркы соттун өкүмүн күтсөк. Ошону бир суранып кетет элем. Ал деле өзүңүздүн деле башыңыздан өткөн, Кудай сактасын, баарыбыздын башыбызда турат. Ошону бир жокко чыгарып койсоңуз да. Анан мындай маселе болуп атат. Биз бүгүн мыйзам долбоорун аз карап жатабыз. Ошого карабай сизге сөз бердик. Сизге депутаттарга суроо берип атпайсызбы? Мыйзам долбоору сөз болуш керек болчу да. Мынакей суроону берип коеюн. Кое турсаңыз, сиз бизге суроо бердиңиз. Сиз бизге сунуш берип атасыз. Биз сизден суранган ошол күнү өткөндө сиздин маселеңизди караганда сиз келип, чыгып, трибунага чыгып, сиз ошондо иш козголуп аткан боюнча сиз маалымат бергениңизде ошондо көп маселе ошол жерде чечилет болчу. Ошон үчүн мен ойлойм, сиз бүгүн мыйзам долбоору бул боюнча өзүңүздүн ой пикириңизди чоң сессияда айтсаңыз болот. Сиз топтуура маселе көтөрүп кеттиңиз, маалымат берсеңиз болмок деп. Маалымат берилген, бирок тилекке каршы комиссиянын алкагында бир тараптуу карап калган.